Ош шаарынын 32 жаштагы жашоочусу Шерзат Мырза биздин редакцияга кайрылып, өзүнүн жашоо турмушу, жагдайы тууралуу айткан. Биздин телетоп ал убактылуу жашап жаткан жерине барып, окуяны баштан аяк көрөрмандарга чагылдырууну туура көрдүк. Жашап келдик мына. Кудайдан сурап, 5 убакыт намаз окуп, Алладан сурап. Шерзат Мирзажанов Ош шаарында төрөлүп өскөн. Анын айтымында психикалык жактан жабыркагандыктан ооруканада дарыланып чыккан. Ага карабастан Бишкек шаарында жумуш издеп барып, ал жакта иштеп жүргөн учурда Диле айымды кездештирип, ага баш кошкон. Өкүнүчтүүсү, Шерзат Мырзанын жубайы дагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген эле. Өз алдынча эч нерсе кыла албайт. Шерзат Мырзанын ата-энеси оорукчан кызды алып келдиң деп азыркыга чейин каршылык көрсөтүшөт. Анын айынан Шерзат Мырза жубайы менен ар кайсы жерде ижарада, батирде жашоого мажбур. Ошо Бишкекке барганымда досум мага. Анан биз Питинскут'та иштедим, мен постомойкада иштедим. Анан пол жууп, мен деле окууга эмесмин да, жазышты окушту билбейм. Анан сен официант болуп иштебесиңби, сен 1 жашынакай бала экенсиң деп. Мен окушту жазышты билбейм, письмательный учетум бар дедим. Ошентип ооруп калганмын. Мен кеткем да, память эмете албай. Ошо Мила сыйлагап, обед-сабедке сенич-пеничке чыксам, анан бул жолдун боюнда таразда отурат эле. Мына Чуй проспекттечи. Чуй проспект, мына Первомайскийде. Ошо жолдун боюнда отурат эле таразда, лесте. Ошо анан таразда отурганда көрүп ичим ооруп, анан бул өтө эме эле, толук кыз эле. Анан ичим ооруп алдым да. Көрүп ичим ооруп, анан кой ушуну катын кылып алайын деп. Мен өзүм билип алгам, негизи. Көрүп, өзүм билип, анан сөздөн эметип, билип эле эметкен. Денем каршы болгон. Мен өзүм оорукчансын, анан бул кыз деле оорукчан, кандай болот деп жашадым. Ушу квартира жашап жүрдүк. Боякка барабыз, буякка барабыз, анан сумкаларга көтөрүп, оор болуп, анан ар жерде жашап жүрдүк. Анан баштан чейин пит басып, ошентип кыйлап жүрдүк. Ошо анардын сокторун алып берип, витаминдерди алып берип ичирип, ошо кандарын эметип көтөрүп. Анан өтө семиз эле ошо глюкопохудение чайларды алып бердим. Анан суу өткөн, жайлап коет эле бүт баарын. Азыркыча жайлап коет. Эми азыр жер тайда ушундай болот да. Олордун эметип лечение кылдырдым. Анан буну детский матка төрөбөт деди, семиз деди. Анан мен ыйлап эле анан Бишкектерде лечение алып жүрмүн. Бишкектелерим көрүп атса керек бизди азыр. Барып лечение кылып, гормондорун ташырдырдым. Зопу бар экен, зопун лечение кылдырдым. Эптемес дарылар турат буякта. Азыр ошол айтып атасызбы, дарылаттым депчи, ошол каражаттардын баардыгын сиз пенсияңызга эле кылдыңыз? Ооба, пенсиямга кылдым. Анан тишини создащита жардам берди. Ого өзүм чуркам. Каарманыбыз өзү психикалык жактан жабыркагандардын тизмесинде турат. Жубайы Диле айым 2-чи топтогу майып. Тилекке каршы өз алдынча баса албайт жана сүйлөөдөн кыйналат. Анын мындай болуп калышы ымыркай кезинде Диле айымды дарыгерлер колунан түшүрүп жиберген экен. Жаш үй бүлөнүн ата-энелери азыркы учурда такыр жардам бербегендигин айтышат. Мамлекет тарабынан берилген пенсиянын эсебинен күн кечирип келишет. Шерзат Мырза жубайын өзү карайт, тамагын жасап, кийимдерин жууп, бардык иште өзү кылаарын айтып жатты. Полный карайм. Кечинде аякка туалетке отурат. Эртең мен саат төйүп салам. Кечинде бир жери кагылып жыл түшпөсүн. Отурушун көрөт достор, слава кыз. Жашасын дейт. Ата-энеси жашасын, кантип болсо деле, кыйланса деле жашасын дейт. Тим более азыр боюнда бар. Диле эженин туугандары мындай жардам беребиздерби? Жок. Жардам бербейт. Эми жардам берсе биз ушинтип элге чыгат эле, жардам берет. Эми кайненем деле бир комнатада жашайт. Бир комнатада общагада жашайт. Тамак иштарын өзүм кылам. Тамактарын полный жуйм, полный өзүм карайм. Кир нерсе жеп койбосун деп жууп тазалап, бүт баарын өзүм, тамактарын өзүм карайм. Хозяйкабыз деле карайт, тамактарыбызды кылып пиширип эметип берет. Бирде ичи ооруп, анан кийин мен кел тамагын жасап берейин, сен барып сууга түшүрүп карап кел дейт. Жайлап коет көрөм. Баскан үчүн күндүзү барып келгенге чейин ушу чыгып кетет. Күнүгө кир жуйбуз. Полный өзүм карайм. Мен боюнума алгам, мен кайненемге айткам, мен жооп берем, мен карайм дегем. Мен деле эми соп иш кылайын дедим. Мага деле кимдер тийбейт, эми ушу кызды карап, кой сопун алайын деп, мен деле билип, карап нетип алгам. Мен досторума бүт баары против.
Менин тааныштарым касал кызды эмне кыласың, оозуна оорукчансың. Кудай мага ден соолук берсин, силер ишиңер болбосун деп, мына досторум багынап сүйлөшпөй койгом азыр. Ошо ким менин аялым жаман көрсө, мен бүт барып менен сүйлөшпөйм. Себеп мен билип алганмын. Мен буну таштасам көрүп койгом. Записибиз бар. Законный аялым. Сепчик алып берди дейт. Сепчик алып бердиби? Ким алып берди сепчиканы сизге? Сепчиканы ким алып берди дейт. Каякта? Каякта дейт. Ким алып берди сизге эже? Диле эже? Сепчиканы ким алып берди? Күйөөңүз алып бердиби? Жактыбы сизге? Сөйкалардычы? Сөйка шакеттерин көрсөтпөй? Мен чечпей элем аны жок. Сизге жактыбы баары? Ким боянтып койду сизди? Күйөөм. Күйөөңүз боянттыбы? Сулуу болуп кетипсиз го? Азыр бояйык. Сиз боянбасаңыз дагы сулуу экенсиз. Анан мына күйөөңүздү кантип карайт сизди? Жакшы. Тагдырдын оорусуна туруштук берип, баарына шүгүр кылып жашап жаткан үй бүлөнүн тилегени бир гана үй жайыбыз болсо дейт. Азыркы жашап жаткан Батирдагы Шерзат мырзанын кошунасынын үйү. Аба ырайы сууктап калгандыгына байланыштуу жашап жаткан жерибиз дагы суук боло баштады дейт. Анан ыйлап, ыйлаба, сен мени уруп атамбы же сөгүп атамбы? Ыйлаба. Эми жашоо ушундай экен, сен эпте албасаң мен турам го биякта деп көңүлүн көтөрөм. Ошо жүйүнтүрүп тарантырып койгондо мээрлеримди сылап. Олдон мындай коюп бар. Мынтет. Ыйлаба, эмне ыйлайсың? Мен турам, мен бир өмүр карайм. Мен элден коркпойм, мен Алладан коркпойм. Кетет турган жерибиз 2 метр. Мен деле кичине нар жака иштешим керек да. Алла таала. Ушинтип бар жүйүнтүргамда, жасантыргамда бирдекелер кийимдер алып берсем, сөйкөй шакеттери кызыгат. Колдорум күлбөй калат. Ушинтип мага карап берет. Сизге гана ишенет. Мага карап коет. Апасы деле айтты го, сага ишенем балам, сен менден жакшы карайсың, бактылуу болгула деп, ошо телефонду өчүрүп койду. Эмне кылайын? Башка эмнеден айла жок, мен деле жашайм да. Бирөөгө огурум тийип атат. Карап, эми айла жоктан биз дагы ошо эмелерге чыгып жардам сурап атабыз. Үйүбүз жок да. Себеби бул кайнатанын кызматын кыла албайт да. Өзү байкуш зорго жүрсүн. Шуга сөз тийбесин, эл журт бизге карап жардам берип коюңуздар деп кайрат. Үй жай калсын. Шуну сөктүрбөсүн, сөз укпасын, аны кыла албайт, анан тигини кыла албайт, тамак жаса албайт, кир жуу албайт деп. Şu үй болуп калса эле биз секин-секин эме чогултуп алат эле, стиральный машинаны коюп бар условиясында. Үйдүн ичинде туалет, ваннасы болсо бизге болот. Косметика алып бердиби жолдошуңуз? Косметикалар жактыбы сизге? Билесиз? Жактыбы? Сумкасы жак. Сумкасы жактыбы? 8 киши жок эле, 8 кишини салышам оңой эмес. Соцзаштага барып, ыйлап, ого жардам берин, буга жардам берин. Мен деле окуш жагышты билбейм. Ошо кабинет главврачларга кирип жардам бериңиздер деп. Ушинтип эмдетти. Азыр эми боюнда бар болгон үчүн мындай убагында анализге алып барып. Барып атам. Врачтарга барып көрсөттүм, бүт баары жакшы, бала жакшы деп. Бүт баарын тештирди. Балаңыз жакшы, ошо йодомарина эме дарыларды алып берип атам. Витаминдер ичирилди деди. Бала жакшы, өсүп атат деди. Баары жакшы. Өзү деле айтып атат. Деп атат. Кысылыштым. Кан аз, кан көбөйтүп аткан эме дарылар ичип атат. Каарманыбыз менен маектешип жатып, анын көздөрүнөн жакында наристе күтөм деген сүйүнүч болсо, бир алдын оор турмуштун айынан муңдуу көздөрү билинип жатты. Бирде ыйлап, бирде жылмайып жашоо кечирип жаткан жаш үй бүлө кайрымдуу жарандардан жардам сурайт. Сабыр Жапаров президент анан бизди көрүп жаткан болсо, биз өтө жардамга муктажбыз, ошо үй жай кылып берсе болот эле. Ошо дом керек да, эми аслында бул эми барынга чейин жайлап кой жертай болбойт да, бизге дом жакшы. Условиясы Дом жакшы. Газ бар, анан туалет, ванна, дене, ушулар болсо жакшы болот. Бизге аслында үй керек да, анан мына байлар ошентип
жардамга муктаждыгы карашып, кичине бизге окшогондорго жардам берип коюп, биз экеледүү эле бактылуу болуп, анан бир өмүр элдин акчасы, анан элдин жардам берди. Анан пата кылып чыгат эле бир өмүр сүйүнүп. Негизи үй болсо жакшы болот. Үй болсо жакшы болот, Үйдө отурган. Мен деле өтө кыйланып кеттим. Бул мына балады көрүп атасыздар мына. Мен буну көрүп мен ыйлагым келет. Мага дагы кыйын. Мени караган оз адам жок. Ушул кызды карайм, кечке 24 саат уктабайм. Өтө жакшы көрөм. Музыка окуу. Мына эл көрсө, өзү көрсө, мына сүйлөгөндөрүн өзүнөр көрөт дестер. Ушу үй жагып берсе жакшы болот эле. Ушу президенттен бизди бир карап койсо болот. Анан байлар деле кичине карап, кичине жардам берип койсо, экиле дүйнө бизди эле соп иш кылат. Мен өтө сүйүнүп калат элем. Өтө катады өтөт. Алар буга чейин тиешелүү тараптарга кайрылган менен эч ким көңүл бурган эмес. Мисалы сиз азыр шаардыксыз да, шаарда учетуңуз бар. Ооба, шаардык. Кимдерге кайрылдыңыз? Мэрге кайрылды. Мэрдеги эле бизди кууп чыкты. Мен айттым, мынан баштары пит басып кетти. Кичине бизге жардам бериңиздер. Документтер чогултуп келдилер дедиңер, чогултуп келдим. Эмне дедиңер? Канчаны чогултуп деп билбейм, түшүнбөдүм. Ошончо эле күтөт. Олордун үй жайы бар, биздин үй жайыбыз жок. Олордун сүйлөш, олар грамотный адамдар. Бизди дедим мындай орукчан бизди көрүп атасыздар. Мен экинчи группа пенсия. Буну биринчи группага кылыш керек. Буну экинчи группага кылып койгон экен. Мен буну чуркап биринчи группага кылыш керек. Бул иштеке кыла албайт. Тамагам жаса албайт. Өзүн билбейт. Деңизден көл куралат дегендей, келиңиздер урматтуу кайрымдуу жарандар. Колуңуздан келген жардамды дал ушул үй бүлөгө көрсөтүңүз. Шерзат Мирзажанов менен байланышуу үчүн даректер экранда көрсөтүлгөн. Мен тиштабайсыңбы деле? Бишкекке кетесиң мени тиштап? Жак. Эмнеге? Тиштап кетермин? Мен жаш көрөсүң. Сакисим бар да. Мен законный аялым деп кой. Законный аял. Мен Диляны барын деле билбейм, сезбейм мен онтип приказ бербейм да, бай чай алып кел, ону кыл бербейм, өзүм кылам да. Ошо топоктор тийип кетпесин, анан бирдекелер карман. Даже мен заракет телефон тыгып кой деген корком. Кой бирдекени кармалбасын. Ошентип карайм да. Бул өтө кыйын караш. Касалды караган өзүнүн касал болосун. Азыр ичериге чабылбай атам ушул. Мен кантип таштам, бир жерге барсам чуркап барам. Анан телефону бар, чалып турам. Өргөтөм, көп сүйлөйм ошо. Өргөндүп, анан көп айтат экен, төрөсө жакшырып калат. Кан алмашып, да каласа Алла шифа берип. Көп сүйлөйм да. Буда общение жок дейм. Орукчан адам балам ким общение болот да. Орукчан кыз деп эч ким сүйлөшпөйт да, чындыгын айтыш керек. Алладан жашып, андан жашырабыз. Буда общение жок да. Общение жок эле, бирөө келип, достору жок, тааныштары жок. Буман көп сүйлөш керек. Мимоза Жаныбек кызы Мирбек Конобаев